Kaygımdı tarttın tengselip, karızlar kim var mençelik. Cük bolğon günüm estesem, yüreğim mor töykölüp. Halamdı nurga böleysin, ak koynak giysen göykölüp. Halamda bir dana yalzat, acarlığın emes. Assalamu alaikum. Qandaysızlar? Yaxşısızlar? O'tirasizlar, tinchsizlar? Apa, ayrangizni. Yaxshi o'tirasizlarmi? Qana, amin. Vardır baktalar olsun, yerimiz var, sıçrasın, götürsün, zamanımızdan sıçrasın. Gelgeçinde yaxşılıklar, mol görçülük olsun, var tokluluk olsun. Amin. Var yok olsun. Aytganingizlar kelsin. İşin yaxşı mı? El uchun xizmat qilyapmiz. Sol koronavirusni oldini olamiz deb militsiyada ham tinim yo'q, ish bo'lyapti. Opa, bayramingiz bilan. Yeneler bayram ekan, o'shaga karantinda bo'lsa-da qushib Rahmat. Mana dar ketib qolay deb keldim mana. Mor töykölüp. Ene бул өмүр сени жарык дүнүгө алып келип, сенин түмөн түйшүгүңдү көтөрүп, ысыгыңа күйүп, муздагыңа тоңгон адам. Анын кийген кийими, баскан турганы, жасаган тамагы, айткан кеби дүйнөдө сенден башка бир да адамда жоктой сезилет. Мына ушундай улуу касиеттерге, улуу сапаттарга ээ болгон энелер тууралуу берүүбүздү улантабыз. Менин бүгүнкү маектешим Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шагамурзаев Алмазбек Тилебаевдин 82 жаштагы апасы Баатыр эне Шагамурзаева Уулжан апа. Апа, саламатсызбы? Жақшы. Байрамыңыз менен. Рахмат. Кандай отурасыз? Күйлү күчтөлөсүзбү? Жақшы. Курбага шүгүр. Жақшы элемин. Кирип чыгып, неберелерим карап. Балдарым жақшы. Апа, мен билишимче сиз Баатыр апа экенсиз. 11 баланы тарбиялап өстүрүпсүз. Эми ушул 11 баланы кантип тарбияладыңыз? Аларды кантип ушул бир коомчулукка коштуңуз дегендей? Кандай түйшүктөр болду? Ушулар боюнча бөлүшсөңүз. 11 баланы багыш бала енеге билинбейт да. 2 жаштан бардыгы 2 жаштан 11 баланы бактым. Буларды окуттук. Бардыгы орто билимдүү болдулар. Университетти бүтүп келдилер. Эң кенже кызым университет бүтүп ошто мугалим. Колумдагы бала эң кичинеси ушул жерде мугалим. Чоң балам доктор. Азыр неберелерим hem доктор болуп бүттү. Бири тиш доктор, бири врач. Бардыгы. Анан чоң баламдын үйү ушул жерде фельдшер ол. Birinci balam. Ekinci balam üniversitede bütkön. Üçüncü balam Yembudu'da iştegen. Мына ушул балдарыңыздын баарыны окутупсуз, билимдүү кылыпсыздар. Азыркы учурда эле бир балдарды окутууда, 5-6 баланы окутууда өзүнчө түйшүк да. Сиздердин убагыңыздарда заман башкача болчу эле, кыйынчылык болчу эле. 11 баланын баарыны билимдүү кылып, аны коомчулукка кошууда кандай түйшүк кылдыңыз, кандай мээнет кылдыңыз, ушул боюнча айтып берсеңиз. Zaman başkaça bolчу. Ол немен kocayınım mugallim ede. Direktör, zavуч болуп иштеген. Bayım aylık alat ede, aparıp okutup o maalda mınday kontrakt yok ede balam. Anan kardılarga berip, жақсы эле окуттук. Апа, негизи ушул балдардын бир коомчулукта көрүнүктүү инсан болуш үчүн, элдин уулу болуш үчүн эненин тарбиясынан көбүнчө көз каранды дейт эмеспи? Эң бир туура айтасың. Өзгөчө кандай тарбия берип өстүрдүңүз балдарыңызды? Тарбияны жакшы бердим. Анан энди мага баланын көбү эле энеге билинбейт да балам. 2 жаштан бардыгы 2 жаштан кичик. Анан ол омалда сапкозда иштеп аркабызга чалып алып баланы.
işe varıp kaytıp gelip dağı agorotuz 20 sotik agorot var onu çağıp mana o iştegile iştetizimden. Yeme bekçine kıyınçılık tündölörü kündüzleri şuların canı uğruvasın dep tündö kündüz bir kılgısı kıyıgırak bulut, bir kılgısı çok hoşurak bulut. Ушул чын эле ар бир баланын өзүнчө кыялы мүнөзү бар эмеспи? Баарын көтөрчү элеңиз балдар? Kötürüm de oy bala yenege uğur jengil bilinbeyt barın. Bala şunday şirin, yenege başkaça. Eşikten kirse oğlunam, kızınam apa dep kiret da. Apa. Hazır nevrelerimem. Mına kolumdağı bir başka. Oyaktağılar, hazırlıklar bir başka. Апа, мына сиздин уулуңуз, сиздин сыймыктанган уулуңуз дейбиз, ушул Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Тилебаевди жөнүндө айтып берсеңиз, ал кичинекей кезинде кандай болду эле, мүнөзү кандай эле, сабактарды кандай окутчу, ал ушул жаш кезинен ким болом деп кыялданчу эле? Кичинекей деле şu men milisa bolom deyipti da. Aytkanıday milisa boldu. Tentek emese de. Şu aytkanыңды kılat edi. Aytkanыңды kılıp joş bala de. Мектепте кандай окуду? Mektepte жақсы okudu. Baldarım bardığıyla жақсы okudu. Kızlarım hem жақсы okudu, baldarım hem жақсы okudu. Anan bir jağı atası muğalim üçün bu жақсы terbiyesi жақсы oldu. Çoğun balam, mınan çoğun balam Yembudu'da işteydi de. Şon uyga varıp Bişkek'te okudu, büttü. Onun kelip milisa ol 1-2 yıl işteydi, yendi. Neçemlik bolup işte vatat. Künüge sürasam hem azda bana. Tünde jatsam hem Almaz uyga vardı bu ken. Mana keçe oğru çıkkанdan beri hem Almaz kayırda jürötken deyin de. Yine şunday her bir balaga oylanosun da volkanday dep. Men baldarım içide şu Almazbek güzel meğerimdi. Bizge mana şu tınbay telefon menen sorap durat. Жақсы bolsuzlar, жақсы dep köp sorayt. Bul sal mana bizge ata ene dep bir kıl vaqta kunde ham zona kılat da. Köp meğerimdi bu balam. Baldarga ham meğerimdi. Эми эң алгач мындай эне болгон күнүңүздү эстесеңиз да, эне статусун алган бул кандай сезимдерди тартуулады сизге? Балалы болгондон кийин сезимдүү болосуң да. Биринчи балам жок болгон. 5 жашарда жок болду. Онун кийинки балдарым булар. Ondan keyin zorluğundan keyin daha bir balam yok oldu. Özü 14 törödüm. Olu köyünü yok oldu yaşıda. Biri 5 yaşar, biri 5 aylık bolup yok bolgan. Bulardı şunday kulaydan tülep. Emi kıynalasın da. Balanı tünde bir yeri oğurup kalağı, iyilep kalsa taң atqıça. Bala kançeli bala olsa mayildey verir dedik de mal. Hazır 4 bala olsa bağılbayım deyitler. Ol biz bağışты oyloğun emesmiz. Апа, эми чындыгында бүгүнкү күндө bir 3 баланы, 4 баланы тарбиялоо bir өзүнчө bir түйшүк, кыйынчылык дегендей. Сиз болсо мына 14 баланы жарык дүйнөгө алып келип, 11 баланы чоңойтуп эрезеге жеткирген экенсиз да. Мына ушул баарын чоңойтуп, өстүрүп, тарбия берип, коомчулукка аралаштыруу үчүн энеде кандай мүнөз болуш керек? Эне ошон үчүн кандай сапатка ээ болуш керек дегендей. Meyman kese tünü kün debey meyman köp kelet. Mana balalı çakalı bolgondan keyin uşol aytkanımday 11 balamnın bala çakası kelet. Künüge mana kichine kelinim hem özüme okşop ketet. Tünü künü hiç ovqat kıl desem zerikpeyt. Künüge 2 tandırla jogam men. Ondan anan kızlarım meni sal zoroyup kaldı bana jardam. Zoroytup sal tüşükө jaragandan keyin enege jardam bolur eken. Uul bala taga jardam bolur eken. Şontup keyin kıynalganыңызды ham bilbey ele. Anan özüň sel tüşük boluş gerek da balam. Anan çıdamkaylık boluş gerek. Biröөгө жакшы мәмиле кылыш керек.
Сиздердин түйшүгүңүздөр күч, мээнетиңиздер ак деп айтсак болот да. Ушунчалык бир чоң түйшүк менен балдарды чоңойтконсуздор кыйынчылык заманда. Эми ушул мен сыяктуу келечектеги болочоктогу апаларга, жаш апаларга өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бир кандай кеп кеңештерди айтар элеңиз ушул балдарды бир тарбиялуу кылып чоңойтууда, аларга туура, жакшы тарбия берүүдө өзүңүздүн кеп кеңештериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. Балага кандай иши болсо ошого окууга апарганда бул чал апарат. Анан ого таап беришиң керек. Көңүлүңдө турат да, ач калдыбы? Ой эркекке аны айтып турушуң керек. Ол ач калды, муну бер, ону бер. Азыр дагы эле ошол. Азыр дагы эле баягы эле жаш маалдагыдай эле илине бересиң балага. Анан бардыгы өзү менен өзү болсо сар кубанасың. Балалуу болгоңдон кийин эле балага жардам, эне жардам да. Атага ham айтпасаң, ата эркек адам анча тышкы кийим да. Анан бир кылгысы мээримдүү болот. Баланын Апалардын батасы, апалардын тилеги бул абдан маанилүү дейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин элибиз бир оор кырдаалда турат, кыйынчылык өтүп жатат. Ушул өзүңүздүн эненин тилеги, ушул өзүңүздүн тилегиңизди жалпы журтка айтып өтсөңүз болот. Балким дуаңызды, батаңызды берип, кабыл тилегиңизди. Кудай кааласа, заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Кудайым анау коронавирус тез жок болсун. Күнүгө тилейбиз Кудайдан. Şu bala çaka tenugaçlar taza tursa, elimiz tınç bolsa, arzançılık bolsa, baldar zarık bolsa, күнүгө endi köp sozulbasa dep Kudaydan şunday tilep oturabız balam. Şu baldardın bardığını endi kampir tarbiyaladı. Elbette biz tışkı kiyim, şunday olsa dağım biz daima karap, bulardan ovkat tiriciligi, kiyim keçegi, okuğu, bardığına men şolarga bardığına şu tarbiya vergen men bir jağı endi. Ekinci jağdan kampir. Kampir içki kiyim eken, bular men daima tankın birge de tarbiyalagan. Yaşıdan östürler, çoğoyttular. Kızlardı çoğoyttu. Kızlardan bardığın köylerge berdiler. Baldardın bardığın üylü kıldı. Alamdı nurga bölöysün, ak koynak giysen göygarip. Alamda bir dana yalsa, açar mı emesen çeni. Sulu mes apa sen çeni. Apam 11 balаны 6 ul 5 kızdı tarbiyalap östürdü. Onun içinde biz yaş mezgilde katarlaşıp östük. Apam emgekçil bolçu. 11 balаны tarbiyalaştagı buldağı öte kıyın dep esitebиз. Azır biz özüңүздү көрүп атасыздар. 2-3 баланы тарбиялап албаганда да көрүп атабыз. Бардыгы да жетишчү. Көп нерсени айтсак, bizdi tarbiyalashta özünün mээримini чачып чоңойтtu берип, ошондой мезгилде дагы өзүнү bizdi катуу тарбиялап, катуу кармачы тартипте биз атага айта албаган эмени кээ бир эмелерди апабыз аркылуу акча дейбизби, башка нерселерди сураганда апам аркылуу алчубуз. Азыр күндө дагы Кудайга шүгүр апам күндө болсо да телефондо бир үн угуп сурап турам, неберелерини сурап, ишиңе ийгилик болсун деп бадасын берип турат. Канча арман бар, өзүң бар. Бүгүнкү бизди ушул деңгээлге, эрежеге жеткизген апамды өтө салымы чоң деп эсептеймин. Bizdi tarbiya kıldı, apam erimini berip çoğoytup, el menен болгон сылык мамиледе болушубузду бүгүнкү күндө дагы өзүнүн тарбиясын берип, бадасын берип, эл менен сылык мамиледе бол, өзүңдүн кызматкерлериңе болгон тарбияны бүгүнкү күнгө дагы айтып келүүдө мен өтө апам менен сыймыктанам. Апамдын баарыга шүгүр, көп жашасын. Ушундай энелер көп болсун. Tarbiya bergen. Biz dağı
ушундай ата энеден алган тарбиябызды кийинки муунга өткөзүп өзүбүздүн балдарга, кыздарга айтып жеткизебиз деген үмүттөбүз. Ömürde kançan arman var, özün var demek mayram var. Değişti senin damanın,